Ведомстволар аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен Кыргызстанда лицензиялык жана аккредитациялык талаптарга туура келбеген медициналык окуу жайларды жабуу сунушу киргизилет. Бул тууралуу президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова брифингде билдирди. Анын айтымында ведомстволар аралык комиссия жерлерди трансформациялоочу, чет элдик жарандар окуган медициналык окуу жайлардагы билим сапаты сыяктуу так маселелерди чечүү үчүн түзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен сунуш берилет. Медициналык окуу жайлар боюнча лицензиялык аккредитациялык талаптарга тыкыр жооп бербегендердин жабуу сунушталат. Айрым жогорку окуу жайлары студенттерден жөн эле акча алып, бирок аларга жетиштүү билим бербей же окуусуна шарт түзүп бербей жатышат, деди Муканова. Если мы сравним с другими странами, например, в Казахстане, на такую большую страну, как Казахстан, всего 11 медицинских вузов высшего образования, а в Узбекистане их всего 7. В Таджикистане, например, их всего 2, а в Туркменистане всего 1. У нас 22 вуза. Кыргызстанда жалпысынан 28239 чет элдик студент медициналык билим алууда. Бул медицина багытында билим алгандардын 77%-ын түзөт. КМШ мамлекеттеринен бизге 7901 студент окуса, алыскы өлкөлөрдөн 20388 адам билим алат. Жалпысынан Кыргызстанда медицина адистиктери боюнча 22 жогорку окуу жай иштейт. 2017 жылга чейин өлкөдө медициналык окуу жай, медициналык факультеттен 7-8 эле бар болчу. Казакстанда 11 эле медициналык окуу жай болсо, Өзбекстанда андайдан 7 эле, ал эми Тажикстанда 2, Түркмөнстанда 1 эле бар. Өлкөдө жаңы түзүлгөн медициналык окуу жайлардын көбү коммерциялык максатты көздөйт. Башкача айтканда, бул бизнес.